Быйыл кыргыз спорту 100 жылдык тарыхый чекке жетип, өлкө боюнча кеңири белгиленип жатат. Ошол мааракенин алкагында Бишкек шаарында мамлекеттик деңгээлдеги салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Ага спорт тармагына көп жылдык эмгек сиңирген ардагерлер, тажрыйбалуу машыктыруучулар, жаш спортчулар жана мамлекеттик жетекчилер катышып, тармактын өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн атайын сыйлыктар жана наамдар ыйгарылды. Бул бүгүнкү Чүй облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгынын өткөрүп жаткан иш-чарасы ИА чемпиондун алкагында биз 2024 жылы кандай ийгиликтерге жетиштик, кандай максаттарды койдук, кандай нерселерди өткөрдүк, канча иш-чара өткөрдүк, канча эл аралык, канча республикалык, канча райондук, канча областтык өткөрдүк. 2024 жылы Чүй областында болгон бардык иш-чараларыбызды жыйынтыктоо максатында отчеттук кече кылып өткөрүп атканбыз. Биздин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин дагы бул кыргыз спортуна 100 жыл болгондугуна байланыштуу биздин Чүй областында эмгеги сиңген 40 жыл, 30 жыл, 20 жыл ушу спорт тармагында эмгектенген кызматкерлерге 100 жылдык медалдар менен сыйланып атат. Иш-чаранын алкагында Мен чемпион долбоорунун негизинде кыргыз спортуна 100 жыл толушуна карата атайын юбилейлик медалдар тапшырылды. Бул сыйлыктар тармактын өнүгүшүнө эбегейсиз салым кошкон спорт ардагерлерине, машыктыруучуларга жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө ыйгарылды. Биз бүгүнкү ИА чемпион деген мелдеште биздин райондон окуучулар катышып атат. Мына жакын эле бүгүнкү эле азыр бир нече мурдун эле күрөштөн биринчи орун болушту. Ага чейинки грек-рим күрөшүнөн да биринчи болушту. Мындан дагы ары эртеңки күндөрү дагы башка түрлөрүнөн оюндардын мелдештери өтөт. Ошол мелдештерге дагы биринчи, экинчи орун алганга аракет кылабыз. Мен чемпион долбоорунун жалпы бюджети 25 миллион сомду түзөт. Анын 17 миллион сому спорттук объекттерди оңдоо жана материалдык техникалык базаны жакшыртуу иштерине багытталган. Калган каражат мелдештерди уюштурууга жана жеңүүчүлөрдү сыйлоого жумшалат. Бул долбоор аймактык спорт мектептерин колдоого алып, жаш спортчулар үчүн шарт түзүүгө өбөлгө болууда. Мен чемпионмун спорттук мелдештер боюнча айта кетсем, былтыр 2024 жылы бул өзү чечим ушу долбоорду даярдалып бүт баарын иштеп чыкканбыз 22-23 жылы. 24 жылы биринчи болуп ошо ишке ашырдык да, ашыра алдык. Бул долбоордун негизги максаты ошо биздин жаш спортчулардын деңгээлин көтөрүү, мелдештерди уюштуруп берүү жана эл аралык мелдештерге ошо биздин спортчуларды даярдоо да. Ошо 100 жыл болгондуктан биздин өзүбүздүн ошо кыргыз спортуна 100 жыл деген медальдар бар эле. Ошону тапшыруу аземе болду. Ошо спортко көп салымын кошкон аксакалдарыбызга, машыктыруучуларга, ошондой эле башка ошондой эр азаматтарга жана мамлекеттик органдын башчыларына ошо 100 жылдык медали тапшырылып жатат. Бардыгы менен толук өтүп жатат. Бүгүнкү күндө биринчи күнү аяктады. Эми акырындык менен бир 2-3 күндүн ичинде жыйынтыктарын чыгарып башташат. Мен чемпион долбоору алгач нарында башталып, ийгиликтүү жыйынтыктарга жетишкен. Быйыл 2025 жылы Чүй облусунда бул маанилүү спорттук программаны өз аймагында активдүү ишке киргизип, 1400дөн ашык өспүрүм катышкан мелдештерди өткөрүү менен жаш спортчуларды колдоого жана спорттун өнүгүүсүнө чоң салым кошууда. Бул долбоордун жардамы менен аймактагы спорттук инфраструктураны жакшыртып, келечектеги чемпиондорду даярдоого чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө. Айдана Ашимова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.